Астанада өткөн Digital Bright эл аралык форумунун алкагында 30дан ашык өзара аракеттенүү меморандумуна кол коюлду. Борбордук Азиядагы эң ири технологиялык аянтча инвесторлорду, серипчилерди, стартаперлерди жана IT компаниялардын өкүлдөрүн камтыган 30дан ашык өлкөдөн 30 миңден ашуун катышуучуну бириктирди. Форумдун пленардык жыйынында премьер-министр Олжас Бектенов Казакстан өкмөтү стратегиялык маанилүү долбоорлорду ишке ашыруу боюнча биргелешип иштөөгө ачык экенин баса белгиледи. Ал санариптештирүү жана жасалма интеллектти киргизүү өлкөнүн өнүгүүсүнүн артыкчылыктуу багыты болуп саналат. Муну мамлекет башчысы Жомарт Токаев анықтаған деп белгиледи. Қазіргі таңда экожүйенің инфрақұрылымы үздіксіз кеңейіп жатыр. Білім беру ресурстары да барлық азаматтарға. Учурда санариптик инфраструктура кеңейтилип, билим берүү борборлору ачылып, 20 жогорку окуу жайында жасалма интеллект боюнча программалар иштеп жатат. 500 миңге жакын жаран Ай-кызмет, Альсана, Томоросу жана Казкодрс программалары боюнча жасалма интеллекттин негиздерин үйрөнүүдө. Ошондой эле институционалдык ишке өзгөчө көңүл бурулууда. Казакстан электрондук өкмөттүн өнүгүүсү боюнча дүйнөдө 24-орунда, ал эми онлайн кызматтар боюнча 10-орунда турат. Электрондук өкмөттү дамытуу боюнча әлемде 24-ші, онлайн қызметтер боюнча 10-шы орнунда тур. Форумдун алкагында Digital Bright Awards сынагынын жеңүүчүлөрүнүн сыйлоо азими болуп өттү. Өлкөнүн премьер-министри мыкты атамекендик IT долбоорлорго жана санариптик демилгелерге сыйлыктарды тапшырып, атамекендик компаниялар жана стартаптар тарабынан сунушталган санариптик чечимдердин көргөзмөсү менен таанышты. Қазақстанда жасалған датчиктарымыз бұл мұнай оңғымасын тиімді және өнімді Қазақстанда өндүрүлгөн биздин датчиктер мұнай бургалоочуларынын ишин оптималдаштырууга, алардын ишин эффективдүү жана жемиштүү кылууга мүмкүндүк берет. Бул Vanguard AI системасы, анын бардык микропроцессорлору жабдууларга оңой орнотулат жана тажрыйбада колдонулууда. Бул технология кеңири колдонулган АКШдагы 2 компания менен келишим түзгөнүбүз менен сыймыктанабыз. 2 компаниямен келісім шартқа қол қойылып, осы жүйе қолданылып отыр.